болуптум эле. Жакшы болуптур. Качан камайсыңар? Каяктасың азыр? Туалетте. Я красавчик. Умнан көзөй. Сен сүйөн болсун. 183 градуска температура көтөрүлүптүр. Алиге негативчилер сууга өтүп кетет экен ака. Жок, Бауыржан, телефон кыжыгат болбо, Кудай сактасын, телефондон көз тийбейт. TikTok социалдык тармагы жаштар арасында кеңири таралып, көп колдонулган тиркеме. Ошол эле учурда эң көп сынга кабылган платформа. Анткени акылга сыйбас жоруктарды тартып, миллиондогон көрүүчү топтоп атак күткөндөр бар. Аталган тиркемеде Бауыржан деген каймана ат менен таанымал тиктокерда өз аудиториясын топтогон. Ал бул тармакта ар кандай кылык жоруктар менен көрүүчүлөрүн түз эфирде тамашага салат. Карышкырдын сүтүн ичкемин деген ал тамаша. Мисалы, кудулдар, артисттер сахнага чыгып эмнелерди гана айтпайт, элди күлдүрүш үчүн. Карышкырдын сүтү дейсиз, бирок адамдар магазиндерде арак сатылып атат, насыбай, сигарет сатылып атат, адамдар арак ичип жүрөт. Аларга эч ким эч нерсе дебей эле го. Ал мен айткан сөзүм ал тамаша. Анан жана мен интернетте соц тармакта чыгып, клоун болуп, маскара болуп, уят болгон нерсе жасаган эмесмин. Ал арада парламентте депутат TikTok социалдык тармагына бөгөт коюуну сунуштап чыкты. Эл өкүлү социалдык тармак улуттук баалуулуктарга көлөкөсүн түшүрүп жатат деп эсептейт. Бул тармак жаш муунду жаман жакка буруп жатканын да кошумчалады. Ал өкмөттүн парламенттеги өкүлүнө кайрылып, мунун үстүнөн иштөөгө чакырды. Дагы бир эл өкүлү Маданият министрлигине TikToкту көзөмөлгө алышы керектигин айтты. Эми Алмаз Акунжанович, Маданият маалымат министрлигине тапшырма берип, ушул TikToктун жаман жакка бурмалап атканы боюнча иш алып барбайсыздарбы? Эми уятко мындай көрүп туруп бул үй бүлө менен кантип көрүп атат. Анан кийин бул жерде биздин мамлекеттин улуттук баалуулуктар, улуттук саясаты да болуш керек да. Ошону карап аткан тармак эмне кылып атат? Эми жана Маданият министрлиги муну көзөмөлгө алыш керек, сөзсүз түрдө. Башында башталды, азыр карагандан коруп калды. Эми жаш балдар биздин идеологиябыз болуш керек да. Жаш балдар жана спортко үндөшүбүз керек. Мына коллегаларыбыз айтып кетти. Эми жана биздин үрп адат, маданиятыбызды, идеологиябызды жандарыш керек да. Бул арада TikTok тиркемесин жабуу социалдык тармактарда да талкууга алынды. Айрымдары бул тиркемени пайдалуу жакка колдонууга болоорун айтышат. Дегени менен андагы жүктөлгөн чектен ашкан видеолор, жат көрүнүштөр коомчулукка терс таасирин тийгизет деген пикирлер арбын. Жиндилер илгертен эле бар эле, просто масса элге көрсөткөнгө эч нерсе жок болгон. TikToкту пайдаланып баарына белгилүү болуп жатат. TikToкту жапса жоголуп кетпек беле. TikTokко киргенде аябай пайдалуу нерселер да көп. Мен мисалы жиндилерди көрбөйм, өткөрүп жиберем. Мага керегин көрөм. Жаман нерсени көп көргөндө жаман нерселер чыга берет экен. Жакшы нерсе көргөндөргө жакшы нерселер чыга берет экен. Пайдалуу нерселер дагы көп. Мен да башында жаман нерселер көрүнсө ойлогонмун. Жаман экен деп түшүнүп калдым. Ошондуктан бир тараптуу чечим чыгарган туура эмес дегендей. Туура, кыз баштары менен оозго алгыс сөздөр. Мен 10 күндөй болду. Керектүү маалыматтар барбы деп кирип калганыма. Бирок өчүрүп салдым. Ал жакты караганга мүмкүн эмес. Жашы деле, карысы деле олтурат. Эң улуусу 90 жаштагы адам экен. Ушул ой мени дагы канча күндөн бери ойлонтуп, сурап аткам. Балдардан бул жакты тартипке сала тургандар жокпу деп. Ошол жакта атас мырза туура айтат, TikTokто жаман шүмшүк нерсенин баарын көрсөтөт депчи. Мен мындай деп айтат элем, ошо атас мырзага башка жанагы жылаңач нерселерди көрсөтпөгүлө, ошол TikToкту жабыш керек, анан Instagram жабыш керек дегендерге кайрылып кетет элем да. Туугандар, мындай да запрос кылып атсаңар, поиск кылып атсаңар, издөө кылып атсаңар, карап коюңчу ушу жаман шүмшүктү деп ошол экен чукулап карап атсаңар, анан силердин TikTokуңар, Instagramыңар, Facebookуңар ошого толот да, туугандар. Жөнөкөй эле нерсе да бул, жөнөкөй эле нерсе. Ошол жакка кирбегиле. Башка нерсени сурагыла, манасты сурагыла, запрос кылгыла, бийиктикти сурагыла, маданияттуулукту сурагыла ошол жерденчи. Анан силердики өзгөрөт ошонуңар. Ошоңор өзгөрөт. TikTok, Instagram, Facebook бул силердин жүзүңөрдөй эле. Силердин так, ички жана тышкы жүзүңөрдөй эле, күзгүдөй эле да, сиздерчи. Ошо сиздер ошол экен эмнени чукуласаңар, ошол чыгат туугандар.
Белгилей кетсек, Өзбекстанда TikTok 2021 жылы бөгөттөлгөн, бирок ага жеке маалыматтар жөнүндө мыйзамдын бузулушу себеп болгон. Андан тышкары Индия, Пакистан өлкөлөрү тиркеменин ишине чектөө койгон. Ал эми Кыргызстанда TikTok социалдык тармагын колдонуучулар басымдуу. Ошондуктан менимче эл өкүлдөрү дагы ушул мектеп жашындагы окуучулардын, балдардын бир утулу үңүлүп, бүгүн эч ким айта албайсыңар бул TikTok'ту көрбөйт деп. Баарыбыз жапатырмак мектеп жашынан баштап улуу муундарда ошо TikTok'ко көз каранды болуп калдык да. Ошондуктан белгилүү бир деңгээлде эми бир утулу жаап салуу боюнча айрым адамдар TikTok'ту деле максаттуу колдонгон учурлар болот. Ошондуктан муну мүмкүн болушунча чектөө киргизүү. Бүткүл дүйнөлүк деңгээлде TikTok колдонуучулардын өздөрүнүн канчалаган көрмандары бар, канчалаган максаттуу маалыматтар дагы берилет. Бирок ошонун ичинен биздин Кыргызстанга келе турган болсок, чындап балдардын психологиялык бир чоң бир жабыркоолорго алып келип атат да. Бир жылдан бери ушул нерсе байма-бай айтылып атат. Обу жок нерселер көбөйүп кеткен Кыргызстанда. TikTok социалдык тармагы 2016 жылы чыккан, ага көбүнчө видео роликтер жүктөлүп, түз эфирлер болот. Алгач тиркеме Кытайда жарыяланган. 2022 жылы TikTok тиркемесине дүйнөдө 1 миллиарддан ашык киши катталган. Кыргызстанда анын канча катталуучусу бар экени белгисиз. Буга чейин TikTok'ту жабууну депутаттар да сунуштап келишкен. Алмагүл Эрке, Багзы, Жылдыз Кадырбаева, Ош ТВ.